Талас шаарына эки жерге курабыз мына лабораторияларны. Мен толук жакынмын, эл мененмин деп айтыш мен үчүн оор. Бардыгы эле саясат менен алектенген жок. Ошо баары эле отуруп эле 24 саат саясат. Айыл өкмөттүн ал күчтүү депутат айыл өкмөттүн чекесине чыккан чыйханда Талас шаарынын жергиликтүү бюджети эми аябай жакшы болду дегенде бир 2 миллиард чогулса, 2 миллиард 5 жылда каражат келип атат, бөлүнүп атат. Могул жерге салыш керек, срочно тротуар салдык, бир жерге жол салдык, астында канализация калып кетти. Келип отурганда эле здравствуйте десем, салам алейкум десе эле кичине кызык болуп кеттим да. Алейкум салам десем эле кыргызча сүйлөйт. Снос маселеси кандай Таласта? Ибранем чындыгында көбүнчө эле кемпирибиз башкарып коет. Сиздин башкаруу стилиңиз түшүндүрүүбү же болбосо кыйкыруу? Эл кандай экенин жетекчи айта алат же император айта алат, а жетекчинин кандай экенин эл айта алат. Эрмат мырза, саламатсызбы? Саламатсызбы. Кош келдиңиз биздин подкастка. Рахмат. Сизди көргөнүбүзгө абдан кубанычтабыз. Менин эң биринчи суроом сизге саясатка, мамлекеттик кызматка кантип келип калдыңыз эле? Бул деген жеке тандооңузбу сиздин же болбосо көпчүлүгүндө болот? Күтүүсүздөн келип калгандар да бар да. Пландабай, каалабай элечи. Сиздики кандай болду? Ошол боюнча кепти баштасак. Саясатчымын деп эсептебейм өзүмдү. Мен ушу мамлекеттик кызматкермин деп ойлойм. Негизинен ушул мамлекеттик кызматка, эми саясатка жалпылап айта турган болсок, ушул жаштайыман өзүмдүн ушу көңүлүм бар болчу. Каракол өзүм Мысык Көл областынын Каракол шаарынан болом. Анан ошол жактан ушул бир элге жардам берүү, эл үчүн бир кызмат кылуу максатында ушул өзүм 18 жашымда эл тилеги деген бир ушу элдин тилегин орундатсак деген ой тилек менен эл тилеги деген бир жаштар коомун түптөп чыкканбыз. Эл тилеги жаштар коомун түптөп анан ушундай бир эми ал кезде баягы жаш болчубуз, анан ушундай бир ишембиликтерди өткөзүп, бир каарыларга жардам берип. Канча жаш болуп калат? 18 жашта болчумун. 18 жашта элем анда. Анан ушул жаш балдарды бир жакшы багытка, мамлекет үчүн кызмат кылууга ушундай бир үндөп, өзүбүздүн жолубузду баштаганбыз. Сен саясат менен алектенбесең, саясат сен менен алектенет болуп, анан улам бир партиялар келип бизге как раз ошол кезде шаардык кеңештин шайлоолору болуп атты эле. Бул 2013 жылкы революциядан кийинки учурлар болуп калган. Ошондо биз акырындык менен жүрүп отуруп ушул мамлекеттик кызматка аралаша баштадык да. Анан кийинчерээк Каракол шаардык кеңештин депутаты болуп шайланып келдим. 4 жыл Каракол шаардык кеңеште депутат болуп иштедим. Андан кийин баягы университетте иштеп, анан ушул жашылдандыруу чарбасы муниципалдык ишканасынын Каракол шаарында эң негизги биринчи жооптуу кызматым ошол болду. Ошол жакта жетекчи болуп дайындалдым. 2019 жылы дайындалып, анан эми бул мен үчүн абдан бир чоң чакырык, өтө чоң бир жоопкерчилик болду. Себеби дегенде жаш жетекчилердин арасында мага чейин ошол муниципалитетти жалаң бир 40 жаштан өткөн, 45ти таяп калган агаларыбыз аркалап келет эле да жетекчилик кызматтарды. Мен 27 жаштагы жаш бала элем. Анан ошол жака дайындалгандан кийин анан ушундай бир берилгендик менен кызмат кылууга бир аракет кылдык. 27 жашыңызда ошондо Каракол шаарынын мэри болдуңуз, Жок, мен 27 жашымда Каракол шаарында Зеленстройдун начальниги болдум. Канча жашыңызда мэр болдуңуз? Мэр 29 жашымда болдум. 2 жылдан 29 жаш. 2 жыл ушул жашылдандыруу тармагында аздыр көптүр бир эмгек кылдык окшойт. Колубуздан келишинче эми баягы тытынып иштедик, аракетти кылдык. Жаштар дагы мындай уят кылбай, шаар кичинекей. Анан биздин баягы ишенген адамдар бар эле, жок эмне кайсы маалда чалынып түшөт деген баягы сынап турган адамдар бар эле. Ошонун баарын эске алып, баягы колубуздан келишинче бир аракет кылдык. Анан ошо өзүмдүн жаштайыман ушу тилегим бар эле. Чоң атабыз да мамлекеттик кызматкер болгон. Анан ошол кишинин баскан жолун басышым керек. Сөзсүз ал кишиден баягы эме жана неме деп коет го. Плохой солдат не мечтает стать генералом деп, анан ошол кишиден мындай ашсам деген бир оюм бар болчу да. Анан ошол тилек менен иштеп жүрүп, анан баягы 2020 жыл революциядан кийин ушу бизде дагы Караколдо да көп өзгөрүүлөр болуп, анан ошондо жаштар сунуштап, шаардык кеңештин депутаттары да сунуштап, анан ушу мен 2020 жылы ноябрь айында мэрдин убактылуу милдетин аткаруучу болуп дайындалгам.
29 жашымда. Андан кийин эле уже кийинки жылы 21-жылы шаардык кеңешке шайлоо өттү. Шайлоодон кийин уже жаңы келген депутаттар мени шаардын мэри кылып тандап алышты. 21-жылы тандалдык, мэр болуп шайландык. Андан кийин эле уже 2 жыл иштедим. 2 жылдан кийин урматтуу президентибиздин чечими менен Талас шаарына ротация болуп кеттим. 29 жашта мэр болуу кандай экен? Өтө кандай десем, абдан чоң жоопкерчилик экен. Абдан чоң жоопкерчилик экен. Бир чети бул возрастта турганда мындай чоң жооптуу кызмат деген абдан көп энергияны талап кылат экен. Анан берилгендик менен кызмат кылбасаң көп бул деген мындай да, жаш адам жетекчи болуп келгени бул бир гана өзү үчүн эмес да. Мен ойлойм, бул жалпы жаштар үчүн бул чоң бир жоопкерчиликти алып чыккан адам да. Себеби мисалы үчүн бүгүн биз жаш жетекчи болуп туруп чыгып, анан ошол жерден бизге жүктөлгөн жоопкерчиликти аркалай албай, аманатты аткара албай, милдетибизди аткара албай калсак, бизден кийинки келаткан, балким бизден мыктыраак жаштарга биз бут тосуп коюшубуз мүмкүн да. Мисалы үчүн бүгүн мен мисалы үчүн начар иштеп койсом, эртең менден мыктыраак, жакшы келаткан, билимдүүрөөк, күчтүүрөөк, акылдуураак жаштарга балким өлкө жетекчилиги айтып коюшу мүмкүн. Биз жаштардын иштегенин көрдүк. Болду, эми силер пока мындай туруп тургула. Убактыңар келет депчи. Алардын убактысы келгичекте балким бактысы кетип калышы мүмкүн дегендей ушундай көп нерсе бар да. Анан ошон үчүн эң биринчи мен айтар элем, бул жаш возрастта чоң кызматты аркалаш бул эң биринчи жоопкерчилик экен. Ортодо сиз Москвага да барып иштеп келиптирсиз, Тул Мына. кайсыл жашыңызда болуп калат ошондо? Москвага мен ушул жаңы үйлөнгөн учурларда 2011-12 жылдары барып келдим. Мен ушу өзүм жаш кезимде эле үйлөндүм эле. Канча жашыңызда? 19 жашымда үйлөнгөм. Келинчегим экөөбүз классташ болобуз. Анан үйлөнүп эми тиричилик баягы эле бытовой бир аз бизнес коллектенип көрдүк. Эл катары кредит алып, Каракол эми өзү горнолыжный шаар болгондон кийин ошол жерде лыжа сатып келип прокатка берип иштетип көрдүм. Sony иштеттим. Эми кээ бир жерде мындай, бир жерде жакшы, бир жерде начар улан, акыр аягы барып ошол лыжа менен кичине баягы банкротствого учурап калдык. Эми ал учурда мен үчүн бул абдан чоң акча эле. $8,000 ушу кредитке алып, ошону төлөгөнгө баягы лыжам дагы жакшы иштебей калып, мен төлөшкө туура келип калган да. Анан ошол маалда келинчегим да боюнда бар эле, анан кой деп, анан иштеш керек деп бул жактан окуумду ошол кезде бир аз академический алып, өзүм горный институтта окучумун. Анан сезонго барып иштеп, биякта негизи Бишкекте таксоводетчимин окуп, анан таксоводетчимин параллельно. Машинамды да сатып, анан ошо Москвага кетишке туура келген. Ал жакта 1,5 жылдан ашыгыраак убакыт иштеп келдик. Ушундай карапайым калктын арасынан жаштар чыгып кызматка барса, элге да жакын болобу деймин да. Сиз кандай ойлойсуз өзүңүз? Элге жакынсызбы? Мен аракеттемин. Мен толук жакынмын, эл мененмин деп айтыш мен үчүн оор. Айтылат го, Никола Макиавеллинин китебинде Государь айтат эмеспи? Эл кандай экенин жетекчи айта алат, же император айта алат, а жетекчинин кандай экенин эл айта алат деп. Ошон үчүн мен билбейм, мен колуман келишинче эл менен болгонго аракет кылам. Барган жеримен ушу Караколдон баштагам. Талас шаарында мэр болгондо дагы, азыр областта президентибиздин ыйгар муктуу өкүлү болуп турганда да ар бир айылдан ушу WhatsApp группалар, эми азыр аламдашуу заманы да бүт баары мына телефон колубузда, постоянно ушу эл менен түздөн түз элдин көйгөйүн угуп, анан ордуна чечкенге аракет кылам да. Кээ бир маселелер эми туура область боюнча бизде 93 айыл бар. Анан баардык группаларды кээде физически жетишпей калам уккангачы. Анан айтам, жардамчыларыма дагы, аппараттын кызматкерлерине да айтам, ар бир группага жооптуулар бекитилген. Аябай мындай бир курч мен аралаша турчу маселе болсо мага айтышат, мен сөзсүз угуп чыгып туруп өзүм жооп берип ушу эл менен түздөн түз иш алып барганга аракет кылам. Анан эми областыбыз Кыргызстан боюнча эң чакан область болгондон кийин бир маселе болсо мен 1 сааттын ичинде жетип барам да. Ордунда эле маселени чечкени жакшы көрөм. Угуп, көрүп, эмне болуп атат, кандай болуп атат, анан ошондой эл менен кеңешип эле, баягы ата-бабаларыбыз айткандай, кеңешип бармак кескен туура болду. Караколдо мэр болуп турсуз. Ал жакта кандай иштерди аткара алдыңыз Караколдо? Рахмат. Каракол шаарында эми эң биринчиден
мен ушул баягы жетишкендик катары өзүм эсептейм, ушундай жетишкендик болуш керек деп. Эң биринчи мен ушу Кара Кол шаарынын бюджетин кабыл алып атканда 220 миллион сом менен кабыл алгам. Тапшырып берип атканда 440 миллион сом менен тапшырып бергем. Ушу 2 жылдын кичине ашыгыраак убакыттын ичинде жергиликтүү бюджетти 2 эседен кичине көбүрөөк көтөрө алдым. Эмне себептен, эмнелердин эсебинен? Эң биринчиден инвентаризациялар жүрдү шаар боюнча. Недопоступление болгон салыктардын, мисалы үчүн, түшпөй жүргөн бир түрлөрүнөн акча каражат түшө баштады. Кийинкиси подоходный налог, баягы налоговый кодексте да өзгөрүүлөр болду. Ал жерден дагы биз мисалы үчүн НДС, налог на прибыль алардын баары республиканский бюджетке кетти да, биз подоходду ала баштадык толук кандуу. Ушундай өзгөрүүлөр менен биз баягы бюджетти 2 эсе көтөргөнгө жетише алдык да. Андан сырткары ушул Кара Кол шаарында 2021-22 жыл эң биринчилерден болуп Кыргызстанда ушул города точки роста деген проект бар болчу, көп жылдан бери келаткан, бирок ушул реализация болбой келаткан да. Өнүгүү борборлору деген 20 шаар аныкталган Кыргызстан боюнча. Анан ошолордун эң биринчиси болуп Кара Колду биз реализация кыла алдык. 2 миллиард сомго Кара Кол шаарынын өнүгүү стратегиясын иштеп чыктык. Министрлер кабинети колдоп берип, анан урматтуу президентибизге биз толук отчет менен кирип, бир сыйра көргөзүп, анан ал киши таанышып чыгып колдоп берип, ушу Кара Кол шаары Кыргызстанда эң биринчи жолу ушу реконструкция иштери башталып, ички жолдорубуз жасалып, шаардын тротуарлары, заводдор курулуп, парктар, стадиондор, таза суу, ушундай баягы комплексный развитие биринчи жолу ушу Кара Кол шаарынан биз баштай алдык да. Андан кийин уже дальше кетти. Атка минерлер жакшы сүрөттөп берет аткарган иштеринчи. Эми атка минер дегенде жаман майында эмес, мындай чиновник деп орусча айткандан көрө кыргызча атка минер деп айтсак туураго дейм да. Анан Кара Кол шаарынын тургундары жаза кеткиле Эрмат мырза кандай иштерди аткарган, канааттандырарлыкпы же жокпу, кызыктуу болот деген ойдомун. Анткени жашоо ошол жерде жашагандар баа берет да. Туура. Кара Кол шаарынын тургундары жазат го дейм. Андан кийин сиз Талас шаарына ротация менен которулдуңуз, Ооба. Ал жакта канча мэр болдуңуз, канча жыл? Мен 1 жыл 3 ай убакыт где-то мэр болуп калып иштедим. Кандай айырмачылыктар бар экен, ошол мага кызыктуу болуп атат. Бир жерден экинчи жерге которулганда кадимдей сезилет болуш керек. Маданият айырмаланып турат да Кыргызстан ичинде, бир шаардын жашоочулары менен башка шаардын жашоочуларынын ортосундачы. Туура. Кандай экен? Абдан жакшы суроо болду. Эми эң биринчиден мен башында барганда кичине баягы көнбөстүк болду. Жалпы жонунан бир эле элбиз да. Бир кыргызбыз, кичинекей. Анан баягы эле кыргыздын, бирок ушу Таластан эмнени байкадым, бул Таласта ынтымак бар, анан бетке айтмак бар. Анан эл мисалы үчүн талабы күчтүүрөөк болот да. Бир нерсени мисалы үчүн талап койсо, эл ошону кана жаса, бир нерсе айтсаң, ошону аткара билиш керек да. Сөгүп сагып да жиберет болуш керек. Кудай сактасын, эми биз анчалык баягы неме жол бербей, мындай сылык сыпа эле бири-бирибиз менен сыйлашып иштегенге аракет кылып келебиз. Анан өзгөчөлүктөрү болот албетте, бирок жалпы жонунан бир эле кыргыз. Анан Кудайга шүгүр эле ордунда баягы акырындан эл менен эл болуп, азыр чындыгын айтсам, Таласка деле уже толук кандуу көнүп, очор бачар болуп, ал жерде дагы иштешип калды. 1,5 жыл мэр болуп иштеп, Талас шаарында андан кийин президенттин өкүлү катары кызматка отурдуңуз. Эми президенттин өкүлү дегенде бул кандай кызмат? Ошону айтып түшүндүрүп берсеңиз. Биздин көрүүчүлөр деле өзүнө суроо берет болуш керек. Бул адамдар эмне кызмат аткарышат депчи? Бул эми кандай десем, мурун бул кызмат ар учурда ар кандай аталып келген. Бир учурда жөн эле ыйгарым укуктуу өкүл болуп келген. Азыркы күндө президенттин ыйгарым укуктуу өкүлүбүз, ага чейин губернатор болуп келген. Эми тетиги Союздан бери баштасак азыр абдан көп да аттары. Жалпы жонунан ушу областтагы жүрүп аткан иштерге биз жооптуу болобуз. Бүт айыл чарбадан баштаган билим берүү, таза суу, арык суусу, түшүмдүүлүк, жайыт, асыл тукумдуулук, саламаттыкты сактоо, эми баардык тармактарда ушул президенттин ыйгарым укуктуу өкүлү как куратор катары ошол жерде баардыгын текшерип, карап, иштин министрлер кабинети коюп аткан тапшырмалардын аткарылышы, урматтуу президентибиздин коюп аткан тапшырмалардын аткарылышы, жогорку кеңештен кабыл алынып аткан мыйзамдардын аткарылышы, ушунун баары анан элдин көйгөйүнүн чечилиши дагы ушундай бүт баарын тең биз ушу
карап ошолорду аткарылышын көзөмөлдөп жана аткардырып келебиз. Андан сырткары дагы эми өзүбүз параллельно мисалы үчүн туризмди өнүктүрүү багытында бир долбоорлорду иштеп алып аны менен иш алып барабыз. Инфратүзүмдөрдү өнүктүрүү багытында өзүнчө долбоорлорду иштеп мына бүгүнкү күндө урматтуу президентибиз тарабынан жалпы жонунан ошол 26-жылы полностью мына 24, 25, 26-жылы 2 жылдан бери жасалып атат. Кийинки жылы бүтө турган 5 миллиард 500 миллиондон ашыгыраак акча каражат бөлүнүп, бир топтогон бир 20дан ашык долбоор ишке ашып жатат да. Ар бирөө, кээ бирөө мисалы үчүн туризмди өнүктүргөнгө багытталган, кээ бирөө ушул айыл чарба өсүмдүклүктөрүн кайра иштетүүгө багытталган, кээ бир долбоорлор мисалы үчүн маданиятты өнүктүрүүгө, кээ бирөө баягы инфратүзүмдөрдү өнүктүрүүгө ушундай болгон ар тармактагы ар кандай долбоорлор азыркы күндө Талас областында ишке ашып келе жатат. Мэр болгон жакшы экенби же президенттин өкүлү болгонбу? Жоопкерчиликтүү кайсынысы дагы жакшы иш кайсыл кызмат менен жасай алат экен? Мисалычы мэр болуппу же болбосо президенттин өкүлү болуппу? Экөө тең жоопкерчиликтүү кызмат, бирок мындай да, мэр деген бул көп нерсени түздөн түз өзгөртө алат да, өзүнүн өрөөнүндө. Мисалы үчүн шаардын ичинде мэрдин биринчиден бюджети бар, экинчиден ошол мэрияга тиешелүү кызматтардын жетекчилерин өзү коюп, өзү дайындап, эгер кызматын аркалай албай атса өзү иштен бошотуп, ушу кадровый подборлордо дагы, кадровый баягы дайындоолордо дагы өзү түздөн түз чечим алып, жоопкерчиликти өзү алып, өзгөрүүгө дагы мэр жоопту да. Жакшы иш болсо мэр молодец, начар болсо мэр андай кызматын аркалай албай атат. Ал эми ыйгарым укуктуу өкүл деген бул көбүн эсе кандай десем бюджети жок. Көп учурларда бул ыйгарым укуктуу өкүл деген мындай кандай десем куратор катары эле калып калат да. Куратор катары эле. Түшүнүктүү. Биз азыр долбоор менен иштеп атабыз да Талас областындачы. Анан өзүбүздүн өнүктүрүү фондубуз бар. Жер үй алтын кенинен чыгып аткан акча каражаттын эсебинен. Андан сырткары мына президентибиз моундай чоң чөмдө каражатты бөлүп берип мына Талас областын өнүктүргүлө деп аткан үчүн биз баягы иш менен алек болуп атабыз. Эгерде ал болбогондо кээ бир учурларда эми ыйгарым укуктуу өкүл деген ортодогу эле мындай посыльный болуп калат да. Ошондой Бияктын эле катын алып тияка берет, тияктын катын алып бияка бергенчи. мага да ошондой сезилет да. Ошон үчүн суроо келип атпайбы магачы, негизи керекпи бул кызматтын өзү депчи? Мындай болуп атпайбы? Азыр деген мамлекетибиздин саясаты менен аймактардагы административный территориальный реформа жүрүп атпайбы? Ошол реформанын алкагында бул биринчи этапта айыл өкмөттөр биригип укрупнение болду да, айыл өкмөттөр. Азыр эми экинчи этап башталат да. Экинчи этап башталганда менин оюм ыйгарым укуктуу өкүлдөр алмашылат да. Ыйгарым укуктуу өкүлдөр жоюлат, алардын ордуна дагы бир биздин структура, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдын структурасы негизи каралып чыгыш керек. Карап чыгышыбыз керек. Сөзсүз түрдө биздин дагы мисалы үчүн жеринде эли менен түздөн түз иштешкен жетекчилер катары биз дагы өзүбүздүн сунуштарыбызды берип атабыз. Мен ою сизге толук кошулам. Ыйгарым укуктуу өкүлдөр көп учурларда кереги деле жок. Буларды мисалы үчүн буларды деп жалпы айтып атам. Эми мен мисалы үчүн ойлойм, ушу өкүлчүлүктөрдү жоюп, убактысы менен мисалы үчүн убакыт келгенде бүт мыйзамдарды даярдап келип туруп, андан кийин алардын ордуна келет сөзсүз түрдө азыр АТР, мамлекет ушу менен алек. Муну кээ бир адамдар деген баягы популизм менен заниматься этип, минткиле жойгула деп кыйкырып атпай, ал эми билет да система к этому идет, ошого баратат өзү деле. Просто муну туура мыйзамды даярдап алып, эртең мисалы үчүн жооптуу адам болуш керек да. Анын баары тең жоопкерчиликтен качып жүрүп алса эмне болот? Ошон үчүн сөзсүз баягы мэр эмнеге жооп берет, аймак башчы эмнеге жооп берет, аймактар түзүлүп, анан аймак башчы кандай жоопкерчилиги кандай болот, каражаты анык болобу, болбойбу, же ал да кайра эле кичинекейирээк губернатор болуп калабы деген маселе да. Азыр мисалы үчүн аким дагы, ыйгарым укуктуу өкүл дагы эки кызмат бирдей эле. Экөө тең ортодогу мисалы үчүн өкмөттөн бир кат тапшырма келди, моуну жасагыла деген. Мен аны алам дагы аткарууга деп туруп акимге түшүрүп берем. Аким алат дагы аткарууга деп туруп айыл өкмөткө түшүрүп берет. Аткаруучу айыл өкмөт. Анан айыл өкмөт жумушту аткарып туруп, өзүнүн аппараты менен момдай таризде аткарылды деп туруп акимге берет. Аким шапкасын алмаштырат, өзү кол коет, мага жөнөтөт. Мен шапкасын алмаштырам, бир сыйра текшерип туруп кол коем да өкмөткө жөнөтөм. Ушундай да. Экөө ортомчул бар экен. Анан ошон үчүн мамлекетибиз азыр урматтуу президентибиздин тапшырмасы менен ошол АТРди баштаганда ушул ортомчуларды азайтып, бюрократизацияга баратабыз да.
бюрократияны азайтыш үчүн ушул административный территориальный реформанын биринчи этабы болду. Эми азыр экинчиси дагы, эми кээ бир адамдар айтат да, батыраак жасашы. Жок, андай эмес да. Бул деген килейген мамлекеттин структурасы. Аны деген туруп 2 айда жоюп салган болбойт. Аны жакшылап даярдап, мыйзамдын баарын келтирип, эртең кайра эле чала болуп калбаш үчүн бүт баарын үтүр точкасына чейин иштеп туруп, анан уже жоюучуна жоюп, жаңы кое турчуларын коюп, мындай системаны коюлат буюрса. Сиз жергиликтүү бийликте иштеп келдиңиз, чоң кызматты аркалап. Кандай сунуш киргизет элеңиз? Мисалы, жергиликтүү бийликти башкаруу жаатындачы? Мен ойлойм, эң биринчиден ошо ыйгарым укуктуу өкүлдөр жоюлуш керек. Акимияттар жоюлуш керек. Кыргызстан боюнча ошо 20дан 25ке чейин эле аймак түзүлүш керек. Аймак. Анан ошол аймак башчыга айыл өкмөттөр баары баш ийиш керек. Аймак башчынын колунда неме болуш керек? Мүмкүнчүлүктөр, то есть каражат ошол жерге топтолуш керек. Бюджет болуш керек. Бюджети. Двухуровневый бюджет да, биз 2-уровневый бюджетти жоготпошубуз керек. Чтобы жергиликтүү өз алдынча башкаруу органы өнүгүш үчүн биз двухуровневый бюджетти жоготпошубуз керек. Эгер баякыдай мурунку кездегидей кылып, плановый кылып, бир эле бюджет кылып, республиканский кылып салсак, анда жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын өнүгүшү оор болуп калат. Экинчи этаптагы бюджет сакталып калыш керек, бирок ошол жанагы аймак башчынын план тапшырмасынын негизинде кетиш керек да. Мисалга, ар бир айыл өкмөт 5 жылдык өнүгүү стратегиясын кабыл алыш керек. Аны ал жерге урбанисттер, архитекторлор, экологдор, экономисттер барып иштеп, мисалы үчүн Госагентство по развитию местного самоуправления иш алып барып, анан ошолор менен өнүгүү стратегияларын кабыл алып, ошонун алкагында акча каражат бөлүнүш керек. Ошонун алкагында. Анан аймак башчыда мисалы үчүн мүмкүнчүлүк бериш керек ал кишигечи. Эгерде биз андан талап кыла турган болсок, иште деп, жумушту аткарганга, анда а кишиге деген, мисалы үчүн бүгүнкү күндө архитектор иштей албайт, аны кызматтан ала албайт. Жакшыбы, жаманбы, ал министерствого баш ийет. Сурайт, мисалы үчүн айыл чарба багыты боюнча эмнеге суу, арык суусун алып барып бере албай атасың? Эгер бюджети жок болсо, эчтекеси жок болсо, кантип алып барып берет? Ал ООС айыл чарба министрлигине карайт, Госрегистр кадастрга карайт, ушундай эле да, билим берүү министрлигине карайт. Мындай айтканда, аким дагы мындай жөн эле куратор болуп отурат. Анан сунуш берет, анын сунушун кабыл алышы мүмкүн, анын сунушун четке кагып коюшу мүмкүн, ушундай да. Эгерде түздөн түз ал чечим кабыл алып, өзү жооптуу боло турган болсо, ошондо биз жергиликтүү бийликтин жетекчилигинен сурай алабыз. Мону эмнеге жасаган жоксуң? Кана деп. Ошондо бир аз өзгөрүүлөр болуп баштайт да. Анан бюджет сөзсүз плановый болуш керек да. Мисалы үчүн азыр кандай болуп калат көп учурларда? Шаарлардын дагы, шаарлар ошол аймакка баш ийип туруп, бюджети 5 жылдык план менен кетиш керек. Биз билишибиз керек да, мына бүгүн могул жерге фундамент куюп атабызбы? 5 жылда бул үйдүн биз крышасын жаап, ичин ремонт кылып киребиз дегенчи. Бизде көп учурларда, мисалы үчүн мындай болуп калат да, мэр келет, отурат, же болбосо айыл өкмөт келет, отурат, анан местный кеңеште күчтүү депутаттар болот. Бир депутат айылдын тиги башында жашайт, бир депутат айылдын бул башында жашайт. Анан эмне кылат? Баягы бюджетти кабыл алаарга келгенде эле тиги ал деген айыл өкмөттүн, ал күчтүү депутат айыл өкмөттүн чекесине чыккан чыйканда айласын алты кетирет. Бюджеттин кабыл алганда, отчеттун кабыл алганда, комитеттен передвижкалар болот, кээде мисалы үчүн экономия болуп тендер бергенде экономия болуп биякта акчасы калып калат, тартып калат, бияка жетпей калат. Ошону бияка которуп бер десе, тигилер саясат кылып баштайт. Анан ошол нерсе болбош үчүн бюджеттерин плановый кылып бериш керек. Бизде көп учурларда карасаңар мындай да, мэр келет, депутаттар бюджетке келгенде шаардын бул бурчунан бирөө водопровод салдырып атат, шаардын бул бурчунан бирөө тротуар курдуруп атат, шаардын боягынан бирөө вообще спорт залга фундамент куйдуруп жүрөт, биякта болсо бирөө жарыктандыруу коюп атат. Мындай бирдиктүү кыймыл аракет жок. Бирдиктүү өнүгүү жок болуп атат да шаарларда. Бул шаардын өнүгүү стратегиясынын аткарылбагандыгынын белгиси болуп атат да. Саясат, жергиликтүү деңгээлде саясат болуп жүрүп атат. Ошол нерсени биз жокко чыгарышыбыз керек. Ошол нерсени жокко чыгарып 5 жылдык, мына ар бир шаардын, ар бир айыл өкмөттүн 5 жылдык өнүгүү стратегиясын бекитип, үтүр точкасына чейин, бирок аны жөн эле айыл өкмөттүк деңгээлде бир бала иштеп туруп, бир специалист отуруп жазып койгон нерсени эч ким текшербестен келип туруп кол коюп, все бекитилди болуп калбаш керек да. Аны атайын жакшы, мен ошон үчүн айтпаймынбы? Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарын өнүктүрүү мамлекеттик агенттиги түзүлүш керек да. Азыр ГКСке карайт да бардыгы. Анан аппарат президента да орг отделге карайт. Бул экөөнүн тең абдан жумушу көп. Ал нерсе менен түздөн түз заниматься эткен мамлекеттик агенттик болуш керек да. Ошол стратегияны бекитип берген,
жана аймактар түзүлгөндөн кийин анан тыкыр изилдеп чыгып, керекпи ушул нерсе, могул жер мындай болуш керекпи, эң биринчи кандай болуш керек. Бизде азыр көп учурларда кандай болуп калып атат, биз тротуар салып коюп атабыз. Кээ бир жерге барабыз, мисалы үчүн каражат келип атат, бөлүнүп атат, могул жерге салыш керек, срочно тротуар салдык, бир жерге жол салдык, астында канализация калып кетти, астында водопроводный линия калып кетти. Айылдарга дагы ошол маселе болуп калып атат. Анан кийин канализация казганга келгенде жол өзү 10 жыл туруш керек эле. Бирок проект 4 жылдан өттү, айла жок, баягыны шыпырып түштүк дагы, канализацияны салдык, баягы жер калды. Баягы мээси чыккан боюнча баткак болуп калат. Анан дагы кийин каражат бөлүнгүчөктө күтүп жатабыз да. Ошондой болбош үчүн шаарлардын мүмкүнчүлүгүн изилдеп чыгып, жергиликтүү бюджет канча жылда өсөт, анализ жүргүзүп, инфляциянын деңгээли канча пайыз, өсүү темпи канча пайыз менен биз мисалы үчүн камсыздай алабыз. Ошол каражатты мисалы үчүн бүгүнкү күндө мен ушу Талаш шаарынын примерин келтирейин. Талаш шаарынын бюджети 350 миллион сом болсо, ошол 5 жылдын ичинде канча миллион сомго жетет? Жылына канча проценттен, канча пайыздан өсөт? Канча пайыз инфляция болуп атат да, ошонун биз канча жумушту ошол акча каражатка жасай алабыз? Защищенный статьясы канча сом? Ошондо биз билебиз. Мисалга 5 жылдын ичинде Талаш шаарынын жергиликтүү бюджети эми аябай жакшы болду дегенде бир 2 миллиард чогулса, 2 миллиард 5 жылда 2 миллиард чогулду. Ошонун биз билишибиз керек да, что 1 миллиарды бул айлык акы, 5 жылдагы айлык акы. Ал жерде уборщицадан баштаган мэрге чейин бүт муниципальный службалар, тазалык, водоканал, жашылдандыруу чарбасы, комхоз, УМС, анан башка службалардын баарынын айлыктары. Анан как неме косметический ремонт, анан хозтовар, канцтовар деген ушундай баягы защищенный статьяга, светке, коммуслугага кетет да. Анан ар жагында миллиардка биз 5 жылдын ичинде эмне жасай алабыз Талаш шаарында? Ошол нерсе шаардын өзгөрүшүнө мындай аябай таасир бере алабы же бере албайбы? Анан ошондо чечим кабыл керек. Значит, мамлекет дагы момча сом кошуп бериш керек. Биз ошого могул жумуштарды 5 жылдын ичинде бүтүрөбүз, пландаштырып. Быйыл проектный сметный документация жасайсыңар, стратегияны полный кабыл аласыңар. Кийинки жылдан баштап курулуш иштери, 4 жылда курулуш иштери, плановый развитие деген ушул нерсени мен элестетем да. Айыл чарба багытында дагы, ирригациянын развитиясында дагы, жайыттардын кунарлуулугун жогорулатуу багытында дагы, асыл тукумдуулукта дагы бүт баарында стратегия керек болуп атат бизге. Анан чуркап барып эле колго тийген нерсени кармай калып, тигини муну жасай бергенден бизде көп көйгөй жаралып атат да. Ошон үчүн мен сунуш берет элем, ушу жергиликтүү эң биринчи мына АТРдин экинчи фазасына кирерден мурун Госагентство по развитию местного самоуправления түзүлүш керек. Госагентство атайын ошо менен адистерди алып алып, бул өзүнчө почти министрлик болуп калат, бирок ошол керек болуп атат да. Ошон менен алектенген, постоянно ошо менен алектенип иштей турган кишилер. Кадровый подбордо дагы, бюджеттин саясатында дагы, иштин аткарылышын көзөмөлдөөдө дагы ушундай да. Азыр көп шаарларда кандай болот? Мен эми 2 шаарда мэр болдум да. Өзүм примеримди эле айтайын. Шаарлардын өнүгүү стратегиясы кабыл алынат. Негизи ошол жанакы мэр, жаңы мэр дайындалып келгенден кийин 100 күндүн ичинде мэр социально-экономический развитие боюнча 4 жылдык планын кеңешке киргизип, кеңештен жактап чыгыш керек. Анан киргизгенден кийин ошол социально-экономический развитиянын негизинде 5 жылдык, 4 жылдык программа развитиянын негизинде бюджет распределение болуш керек. Бизде мындай болуп калат. Көп учурларда бюджет соода менен распределение болот. Депутаттар өзүнүн сунушун берет, тигилер өзүнүн сунушун берет, ушинтип отуруп анан бюджет распределение болот дагы, анан ошо бюджетке жараша баякы стратегия развитияга өзгөртүүлөрдү киргизип коюшат. Это неправильно. Бул баякы плановый развитияны биз бузуп коюп атабыз да. Шаар деген хаотичный развитие. Мен жанакы примерди, үйдүн примерин айтып атпаймынбы? Биз бияка бир фундамент, бияка бир фундамент, бияка бир фундамент, бияка бир фундамент эле куюп баратабыз да. Баягы стенасын тургузуп, крышасын жаап, ичин ремонт кылып кирбей атабыз да ошол үйгөчү. Ошол маселе болуп атат. Бишкекте деле мисалы үчүн көрүп атпайбызбы, көп эле көп жетекчилерибиз баары аракет кылып жакшы иштер жасаганга аракет кылып атат. Бирөө келет парк салат, бирөө келет автобус салат, бирөө келет тротуар курат, бирөө келет жол курат, бирок ошонун ичинде дагы мондай именно план менен кетип бараткан нерседен биз кичине чаржайт да, ошондой болуп калат. Жана аймактарга бөлүнүш керек деп эдиңизби? Ошол аймактардын кеңеши болобу? Менимче аймактардын кеңеши кереги жок. Бул эки маселени биз чечет элек да. Азыр мындай болуп атат да. Кыргызстандын көйгөйү бизде көп учурларда эмне болуп атат? Азыр айылдагы чабан
мугалим, медсестра, баягы шопур, соодагер баары отуруп эле саясат сүйлөп калды да. Мындай айтканда тете өзүнүн огородундагы баягы картошкосун же болбосо фасолун сугара албай атат, тиги жакта Трамп менен Путин Бирок сүйлөшүш керек го дейм баары. Саясат сүйлөшпөсө анан саясат жашоосун аныктай баштайт да. Катышып аралашпасачы. Жок, анан ошон үчүн жергиликтүү кеңештерди биз, менин оюмча, бул стратегия жана өнүгүү стратегияларын жогорку кеңештин комитети карап бекитип берип, шакылдатып, жанакы мамлекеттик агенттик барып, айыл өкмөт менен, аймак башчы менен барып защита кылып, көргөзүп, бир бекитип алып туруп ошо менен иштеш керек деп ойлойм да. Эл саясаттан кичине мындай арылыш керек да. Эл өзүнүн иши менен алектениш керек болуп атат. Бизде кээде көрөсүң да, мисалы үчүн өзүнүн жумушу күйүп атат. Тиги башка нерсе менен алек да. Саясат менен алекте тиги жерде жүрөт. Бул жер эмне мындай болуп атат, тиги жер эмне тигиндей болуп атат. Ал үчүн бизде эркин журналистика бар. Мисалы үчүн сизге окшогон адамдар бар. Саясатта атка минерлер деп жана айтпадыңызбы, атка минерлер чакырып алып, кана, мояка тротуар салам дебедиң беле? О жерге мону жасайм дебедиң беле? Кана деген баягы сурай турчу адамдар бар. Жетиштүү, толтура, Кудайга шүгүр. А бирок элдин баары тең ошо менен алек болуп кеткендечи. Бул өзү туура эмесирээк нерсе экен да, менин оюмда. Мисалы үчүн эмнеге бизде мисалы үчүн ошондой бир Нобель сыйлыгын алган, ушундай бир ал бир эле илимий жагында эмес да, туурабы? Башка жагынан мисалы үчүн дүйнө жүзүнө таанымал кыйын актерлор, же болбосо ушундай кыйын, Кудайга шүгүр, спорттон келатышат, кыйын футболисттер, шахматчы, ушундай нерсе элдин басмырдуулугубуз саясат менен алекпиз да. Саясат менен алекпиз, туура эмес нерсе менен. Өзүнүн негизги жумушу менен алектенбейт да. Бизде тетик айылдык кеңештен баштап айлык албайт, эчтеке кылбайт, бар бюджетиңди бөлүштүр деп демократиянын башкачараак жагын алып алганбызбы деп ойлойм да менчи. Жоопкерчилик жагы каралган эмес. Только баягы сөз эркиндигин эле бере бергенбиз да, сөз эркиндиги. Давай сүйлө, сүйлө. Сен барып сүйлөсөң баары сонун болот деп элечи, анан сүйлөй берип көнүп алган да. Жок, бар да, мисалы үчүн азыр мына тартип Кудайга шүгүр келатат да. Журналисттер сурасын, депутаттар сурасын, күч органдар сурасын, кемчиликтери болсо, мисалы же атка минерлердин баягы Сурап кайса кайра сурак берип коюп атат го. Эми сурак берсү, мыйзам чегинде эгер туура эмес иш болсо сурак да бериш керек. Андан биз качып кутула албайбыз, ал деген боло турчу нерсе, болуш керек. Ошол тартип орномоюнча биз өнүкпөйбүз. Эгер адам кыя басып туура эмес нерсеге барып атса, аны эми баягы туугандашып анан сыйлашып кокуй, эми ака ука мындай кылалы деген нерседен арылышыбыз керек. Мүмкүн ошол саясатка катышуунун сапатынан көз каранды да. Мисалы саясатка катыш, бирок сапаттуу катыш деген суроо чыгабы деймин да. Шайлоого баратканда сол жакшылап анализдеп, карап катышсын. Эми талкуулап атса, ар тарабынан катышсын. Жалпы саясий маданиятты мүмкүн көтөрүү маселеси турабы дейм да. Туура. Биздечи алдыдачы саясаттан айырып чыгаруу мүмкүн эмеспи дейм да. Бул деген адамдын бир табияты да, ичинде болгон нерсеси. Сүйлөшөт баарыбычы, аны сүйлөшпө деп мыйзам чыгарып койсо деле баары сүйлөшөт да. Путинди талкуулаш керек, Трампты талкуулаш керек, кыргыз саясатын талкуулаш керек ичиндегичи. Кандай дейсиз? Туура. Бул жок, мен ал жагын мындай жалпыласам кичине может туура эмес түшүнүк болуп калды. Мындай да, аймактар түзүлгөндө ар бир, менин оюмча, ар бир айыл өкмөттө айылдык кеңештин кармаштын кереги жок да. Аймактык кеңеш болсо, ошол аймактык кеңеш айыл өкмөттөрдүн бюджеттерин карап берсе, анан жалпы аймактыкын балким өзүлөрү бекитип, балким жогорку кеңештен бир комитетке караттырып ушундай кылыш керек деп ойлойм да. Ар бир айыл өкмөттөн биз депутат кармаганда, ар бир айыл өкмөттөн бир 21ден депутат, алардын баары саясат менен алек. Бул баягы эми мен Путин, Трамп деп жалпы жонунда эле айтып койдум, бирок ал деген мындай да, алар бюджет менен дагы иштеп атышат да постоянно. Кээ бир адамдын просто эми айылдагы дыйкан учурунда барып бир билебиз, билим берүү системасында кандай иштеген, учурунда барып эптеп бир диплом алган, анан же диплому жок деле, анан шайланып келгенде ал киши бюджет бөлүштүрүш керек. Ал киши барып ошол саясат менен алек болуш керек. Азыр дагы мына АТРдин биринчи алкагы болгондон кийин айыл өкмөттөрдө аким дайындайт болуп калып, айылдык кеңештерге депутаттыкка мындай спрос азайды. Мурун айыл өкмөттү шайлайт болгондо бир местага мисалы үчүн 5тен 6дан 10дон киши жүгүрчү да, депутат болом депчи. Себеби эмнеде ошонун? Айыл өкмөт шайлайт, саясат бар, өзүнүн айыл өкмөткө баягы какой-то бир рычаг колдонуп
өзүнүн көчөсүнө шагыл төктүрөт же болбосо асфальт бастырат. Кызыкчылыгы бар го, Кызыкчылык да бул эми жалпы мен жеке аныкы деп айта албайм. Бул может быть ошол жагында бир өзүнүн кошуна колоңдору менен болгон бир маселе да. Айыл өкмөттөрдү шайлабай калды эле. Азыр депутаттыкка спрос аябай эле азайды. Участоктарда ошол кандидаттар чыгып чыкпай атып араң чыгышты да. То есть значит спрос жок. Уже эле азая баштады өзү эле. Анан аларды жок мына могул жерде депутаттар да чыгыш керек деп жөн эле элди алып барып эле кайра алектенгиси келбей аткан саясатка байлай бергенде эмне маселе дейм да. Мейли ошол аймак боюнча илимдүүлөр чогулсун, бюджетти карасын, айыл өкмөттөрдүкүн да карап чыксын, аймактыкын да карап чыксын. Анан калган жумурай журт өзүнүн иши менен алектениш керек деп ойлойм да. Көбүнчөсү өзүнүн адистигинен аябай бир чебер болуп, күчтүү мисалы үчүн ашпозчу болобу, күчтүү бир токарь болобу. Бизде азыр кадрлар аябай жетишпейт Кыргызстан боюнча. Мына азыр бир стройка кылып көрүлөчү, же болбосо мындай эле мисал катары стройкаларды кыдырып көргүлөчү. Бүт мына өзбек бир туугандар, Пакистандан келген туугандар бүт иштеп жүрүшөт. Биздин кыргыздын жигиттери уже стройкага жетишпей калды, киши жок. Архитекторлор мисалы үчүн азыр жетишпейт. Биз мисалы үчүн бир жерден жумушту жасаш үчүн өзү 3 ай мөөнөт убакыт талап кылынган болсо, курулуш иштерине биз ошонун жанакы долбоордук сметалык документтерин даярдаш үчүн 7-8 ай убакыт коротуп атабыз. Анткени сметчик жок, архитектор жок, конструктор вообще дефицит. Конструкторду мисалы үчүн эң биринчи барып геологияны өткөзүш үчүн 1 ай күтөсүң. Геологдор аз. Ал тиги немеде Нарында иштеп жүрөт, же Жалал Абадта иштеп жүрөт, же Баткенде, же Көлдө, же Шүйдө иштеп жүрөт. Заказдары толтура, Кыргыз-Гизиттен ал очередь менен турат. Геологдор келип жерди бурить этип, проба алып, анын баягы чечимин чыгарып бергичекте 1 айдан ашык убакыт өтөт. Анан ал бүткөндөн кийин анан келип жанагы жерде геодезисттер иштеш керек, топосъемщиктер атыш керек. Ушундай кесиптеги адамдар бизде жок экен да. Азыр Кыргызстан боюнча мына акыркы 4 жылда бир строительный бум боло баштаганда биз кемчиликтерибизди көрө баштадык. Эмнеге ошол адистиктердеги барып эле балдарыбызды окутуп, мисалы үчүн даярдабайбыз? Технадзор десек, мына жанакы жоопкерчилик боюнча сүйлөшүп калбадык атка минерлердин. Эмне себептен улам көп жетекчилер жоопко тартылып калып атат курулуштагы кемчилик үчүн? Курулуштагы кемчиликке ким жооп берет негизи? Мисалы үчүн мэр жооп береби же ким жооп бериш керек? Мындай карап келсе, мэр ага жооптуу эмес. Мэр деген мисалы үчүн бюджет бөлүштүрдүбү? Мэр деген ошонун мыйзамдуу тендер өтүшүн карап туруш керек көзөмөлдөп. Комиссия дагы ал кире албайт. Комиссияга башка адамдар кирип, электронный комиссия өзү тандайт, төрагасын башка. Ошо комиссия баасын бергенден кийин курулуш иштери башталганда ал жерде технадзор деген болот. Технический надзор кыла турчу киши 5 жыл окуп диплом алат, сертификаты бар, диплому бар. Ошол адам ал деген куруучу да, ал строитель. Мэр мисалы үчүн балким ачык айтканда балким мэр ветеринар болушу мүмкүн. Мэр билими менен мугалим болушу мүмкүн. Мэр билими менен врач болушу мүмкүн. Чектөө жок да. Мэр деген ал милдеттүү эмес да бар курулушту билгендейчи. Ал жерге келгенде жана технадзорго биз деген акча төлөп атабыз да. 50 000, 60 000, 70 000, мисалы үчүн 1% ошол технадзорго 0,4-0,05%дан 1%га чейин ошол курулуштун суммасынан ошол технадзорго төлөнөт. Технадзор анан барып карайт, качество алып келчи, могу жерге коюп аткан бордюруңду каяктан алдың, сертификат соответствия бар бекен? Ушунун ГОСТтон өткөнбү? Шагылды төгүп атасың, фракциясы кайсы? Ал уже бүт баарын аныктап, документтерин алып, ушул нормалар менен курулушту жүргүзүш керек. Бизде ошолорда дефицит болуп атпайбы? Азыр мисалы үчүн көп технадзорлорубуз возрастка келип калган кишилер. Аларды мисалы үчүн кет десең башка иштей турчу ордуна киши жок. Анан тиги киши кол коюп принимать этип берет. Акт выполненных работ деп түзүлөт да жумуш жасалганда. Ал киши принимать этип берет, мэр көрөт, жасалды, эми барып карайт визуально, жасалды, всё турат нормально. Всё, бухгалтерге акча котор. Тарс тиги которуп берет. Эртең бир туугандар келет, алып келчи бери. Текшерип баштайт, счетный палата, берки Министерство финансов, анан берки күч органдарынан текшергенде алар болсо эми аларда өзлөрүнүн специальности менен карайт. Алар адистер да. Текшерип келип, мояңар туура эмес экен бир туугандар. Ол жагын эмне кылып салгансыңар? Курулуш мындай болбойт, биягын. Карап келгенде мэр анан шок да. Караганда көзүнө жакшы эле көрүнүп аткан да. Ошон үчүн мен айтып атам да, бул жерде бизде көп жана жетишпеген адистерди лучше биз багыт берип,
саясаттан кичине жылдырып аларды ошо менен заниматься эттерген баардыгы эле саясат менен алектенген жок го. Может баары эле отуруп алып эле 24 саат саясат. Ал менен алектене турчу өзүнчө саясатчылар болот да. Мүмкүн бизге мыкты саясатчылар да жетишпей жаткандыр да. Балким. Мыкты куруучулар жетишпей жаткандай, Ооба. мыкты саясатчылар жетишпей жаткандыгы дагы чоң суроо дейм да, мисалы алдыбыздачы. Балким. Андай деле бир кризис бизде пайда болушу мүмкүн да, туурабы? Ооба. Саясатчыларга болгон кризис. Алар деле бир кесипкөй да, мындайча айткандачы, саясатчы болуу деле бир кесипкөй болуш керек да, саясатчы дагычы. Жөнүнөн эле биз мына көчөдөгү эле тигил базарда сүйлөшүп аткан адам саясатчы боло албайт да. Ошол саясатчы дегенде кандай гана башка мамлекеттер ала турган болсок, саясатчыларын көрүп чындыгында суктанасың да. Мисалы мен Түркияда окугам, ал жактын саясатчыларын көрсөңөрчү, тим эле суктанасың да, сүйлөгөн сөзү, айткан идеясы, багыты бар. Бизде тилекке каршы андай жок болуп жатат да, Кыргызстанда дагычы. Ал дагы өзүнчө бир суроо. Анан саясий эркиндик дагы берүү өтө маанилүүбү дейм. Эркиндик болсо саясатка катышып акырын бул деле бир тажрыйба сымал да. Тажрыйбага аралашып тажрыйба топтоп, анан акырындык менен бул тармак да оңолуп өзгөрө баштайбы деймин да. Бизде саясий эркиндик деген менин оюмча Борбор Азияда, Кыргызстанда эң жогорку деңгээлдеги саясий эркиндик берилген болуш керек деп эсептейм да. Жеткенбиз го дейм, Берилгенбиз. Жеткенбиз, ооба. Каалаган киши каалагандай саясат жүргүзөт. Эч кимде чектөө жок. Жакшы да. Мен чектөө коюу маселесин айтпай элем, таптакыр. Мен айтып атам, элдерге башка жагынан да шарт түзүп берели деп. Алар кечке эле саясат менен алек болбой, башка нерсе менен алек болсо деген ойду айтып атам да. Мисалы үчүн, билим берүү тармагында дагы көп көйгөйлөрүбүз болуп атат да. Көп көйгөйлөрүбүз. Ачык сүйлөш, ачык нерсени айткым келет да, мисалы үчүн көп ушул ой жүгүртөм, көп айтам. Менен балким кээ бир кишилерди таарынтып алышым мүмкүн, бир мугалимдерге дагы туура эмес, баягы немем тийип калбасын. Бирок Кыргызстанда менин оюмча көп киши менин оюма кошулат болуш керек. Учурунда мүмкүнчүлүгү бар адамдар Кыргызстанда сизге окшоп жакшы баягы үй бүлөдөн чыккан балдар, башкалар чет мамлекетте окуп келишти. Андан кийинкилер жакшы билимдүүлөрү ОРТ башкадан жакшы тесттерди алып, биздин Кыргызстандын ичинде Аутсага, Славянскийге тапшыргандар алар өзүнчө кетти. Ататүрк, Аутса, Манас, Славянский жана башка. Андан ОРТсы жакшылар Медакадемия, Политех, национальный башка вуздарга тапшырышты. Юрист, экономист жана башка болушту. Анан такыр мындай кичине уже мүмкүнчүлүгү дагы азырактары областтагы жогорку окуу жайларга тапшырышты. Сколь мамлекеттик университети, Ош мамлекеттик университети, Талас мамлекеттик университетине ар кандай кесиптерге кетишти. Анан ал жака да бул жака да өтпөй калып, мүмкүнчүлүгү азырактар таптакыр тесттен да начар балдарды алып калгандар анан барып каяка кетти? Педучилище менен медучилищеге кетти. Вот ушул биздин көйгөй. Ошол кишилер азыр биздин келечегибизге билим бере баштады. Мен ушундай нерсени айтып атам да. Фундаментально биз деген элибизге башка багыттарды, башка кесиптерди развивать эткенге шарт түзүп берип башташыбыз керек. Эмнеге биз мисалы үчүн ошол багытты карабай атабыз? Ошол багытты. Эми ачык нерсе да булчу, баарыбыз билебиз да. Педучилищега кимдер барды эле? Эми мен баарын тең монтип жаман айткым келбейт. Туура. Кошулам сизге. Кошулам. Тилекке каршы азыр билим берүү тармагы бир топ эле аксап атат. Анын жыйынтыгы окууга алууда эле башталат экен да, Кайсыл балдар барып тапшырып атат? Эми чын эле айтыш керекпиз да, туурабы, жашырбайчы. Көйгөйдү чын айтып, чын чече турган болсок, ошондо анан жоголот да, оңолот да. Анан жаап жашыра берсек өзгөрүү болбойт да. Мен могу Бишкекте кээде жүрүп зээним кейит да, аябайчы. Бишкектин ичин аралап жүрсөңөр, бир дворлорго кирсеңер, 30-40 кыргыз бала ойноп жүрөт, чуркап. Ойноп жүрөт, анан карасаң, бир кыргызча сөз укпайсың. Баары орусча сүйлөйт. Анан ал жагыбыз мындай кетип атат. Ошол дагы ошол маселе. Көйгөй да. Эми ачык айтканда эртең мисалы үчүн атыбыз эле калды. Бирок салыштырмалуу азыр ошол жаатта мен белгилегим келип жатат. Бир гана эле сын айта бербейм. Эгер жакшы ишти көрө алсам айтам. Азыр
кыргыз тилинин абалын жакшыртууга жакшы чоң иштер, аракеттер жүрүп жатат да. Таласта кандай бул абал? Таласта бизде Кудайга шүгүр. Таласта жакшы. Тырлап да коет. Тырлап да коебуз. Бизде мен аябай сүйүнүп ушу Таласка барганда неме мага жаккан нерселердин бири болду. Ушу Таластан бир Орус улутундагы жараныбыз келип калды, анан келип эле анан баягы жеке кабыл алууга мэр болуп неметип турган, мага келип отурганда эле мен эми Караколдон баягы көнүп калгам да, Караколдо көп киши орусча сүйлөйт. Анан келип отурганда эле здравствуйте десем, салам алейкум десе эле кичине кызык болуп кеттим да. Алейкум салам десем эле кыргызча сүйлөйт. Анан аябай жакты да. Аябай мага жакты. Эми ошондой нерселерди мен ойлойм, ушундай ар бир нерсеге просто кичине мындай өзүбүз стратегический подход жасасак деген ойдомун да. Ошон үчүн АТРдин жана биздин бул маселебиз негизи жана ыйгарым укуктуу өкүлдүн кызматы акимдикке жоюлуу боюнча башталып атпайбы сөз. Ошон үчүн муну жоёордон мурун дагы азыр подготовка кылып площадканы жакшылап, чтобы эртең кайра бир көйгөй алып келбеш үчүн тууралап туруп. Туура. Мына экөөбүз эле азыр сүйлөшүп атып, саясат анан кеңештер боюнча талкуу болуп кеттик, туурабы? Ушундай талкуудан ийгилик жаралат. Адистер келип талкууласын. Күчтүү адистер, кандидаттар, докторлор келип талкуулап, ошонун баарын иштеп чыгып туруп, анан мына момундай болот депчи. Ортодон баягы кеңешип, Жети өлчөп бир кесип туруп, ошондо анан туура стратегиясын аныктап берсек, мен мисалы үчүн баягы жергиликтүү өз алдынча башкаруу органында иштеп алган практикамдын негизинде мен өзүмдүн сунуштарымды берип атам. Балким мен да жаңылып атам. Кээ бир жерин балким адистер келип айтат, жок, ал андай эмес, мындай болуш керек депчи. Анда туура эмесирээк болуп калат деп, алар өзлөрүнүн оюн айтат. Ушинтип. Анан талаштан тактык жаралып, анан бир мыйзамды кабыл алып берсе, жогорку кеңеш, президентибиз колдоп берсе, андан кийин жоюучуларын жоюп, койчуларын коюп, анан ошондо структура туура иштейби дейм да. Элдин дагы көйгөйүн чечкен орган болуш керек да, түздөн түз. Мисалы үчүн постоянно эле алардын баары тең эле бияка келе бербейт да. Элдин көйгөйү ордунда чечилбей аткан үчүн анан жана болуп атат да, мисалы үчүн чыгат видео обращение: урматтуу Садыр Нуркожоевич, урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, карап койгула, мояк монтип атат. Эми кээ бир учурда да аша чапкандар да бар, бирок кээ бир учурларда аргасыздан болгон нерселер да бар да. Кошулам. Ар бир чечим жакшылап талкууланып, адистер менен кеңешилип, анан чечилиш керек го дейм. Туура. Ошондо ката болбой да, Ооба. өнүгүп, ошондо мүмкүнчүлүгү жогорулайт да. Талас эли сизди кандай кабыл алды? Талас эли абдан жакшы кабыл алды. Шаардык кеңештин депутаттарына ыраазычылык билгизем биринчиден. Өзүмдүн мэриядагы аппаратыма, муниципалдык мекеме ишканаларынын кызматкерлерине башында барганда эле ушу депутаттар менен ага чейин да бирин серин тааныштыгым бар эле. Ушу баягы депутаттар аралыгында ынтымак оюндар болуп турчу эле футболдон мурун. Мен депутат да болгом да. Анан таанышып калгандарым бар болчу, абдан жакшы жылуу тосуп алышты. Эжелер бар, байкелер бар, алар дагы көмөктөшүп, колдон буттан алып баргандан кийин эле ушу бир буйрук ушундай келди. Президентибиз каражат бөлүп берип, Талас шаарынын ички жолдорунан 30 километр жолду асфальттадык да, биринчи жылы эле. Бул деген салыштырмалуу Талас шаарынын 2/1 көчөсү да. Өтмөк эмне болду? Өтмөк аз жасалып атабы? Бир жолу барсам, өтмөк азыр 5 километри жасалып, дагы 4 километрин баштап калдык. Бер жактан Суу Самырдан кетип баратпайбы, төө ошодо жол жасалып, ошол азыр өтмөктүн үстүнө чейин да чыгат. Жакшы. Ар жак жагын биз 9 километрин быйыл бүтүрөбүз. Кийинки жылы дагы 6 километрин жасайбыз, ошо менен бүттү, өтмөк полный жаңырат. Ошону толугу менен жаңыртпаса болбойт экен ал. Тиги жамап койгону ал бир кар жагандан эле бүтүп калат экен да. Түз кылтыр жасап койсочу, байкуш Талас эли ошол жерден эле кыйналат го дейм. Негизи Талас эли ошол келген жолу аябай татаал да. Чындыгында баягы неме кылышыбыз керек да. Жолдорун издеп, себеби дегенде эки ашуудан өтүш көп кишиге уже баягы адам улгайган сайын давление көтөрүлүп ойной баштайт да. Өтмөк мисалы үчүн 3320 алды. Төө ашуудан да бий. Төө ашуудан бийигирээк өтмөк. Анан төө ашуу турат еще. Ушул экөөнөн тең, мисалы үчүн өтмөккө чыкты, түштү, төө ашууга чыкты, кайра түштү, ошондо давлениялар ойнойт. Адамдар көп кыйналып калат да. Ушу жолу аябай татаал келет. Өзү болбосо 300 километр эле. Мында ойлонсоң эми бир
90-100 менен барсаң 3 саатта жете турчу жолдо, а бирок 5 сааттан кем эмес келесиң. Дагы кандай көйгөйлөр бар Таласта? Таласта медицина көйгөйүбүз бар, билим берүү тармагында көйгөйүбүз бар. Жолдорубуз эми кадыреси азыр жакшы болуп калды. Өтмөк дагы жасалып атат. Талас Тараз Суу Самыр жолубуз жасалып атат азыр. 93 километр негизги Кичи Капкага, анан 28 километр Чоң Капкага реконструкция инфратүзүмдө кыйла иш алдыга жылды. Инфраструктурада. Бул жалпы Кыргызстан боюнча жүрүп Кыргызстан жатпайбы? боюнча, туура. Бул президенттин башкы саясатынын бири экенин баарыбыз көрүп атабыз. Топ-туура. Президентибиздин башкы саясатынын негизги баягы негизи деп да айтсам болот, ушул элге ыңгайлуу шарттар түзүп берүү. Бирок анын ичинде жанагы мен белгилеп айтып кеткендей эле ушул айыл чарба багытына да көйгөйлөрүбүз көп. Азыр жайыттарыбыздын абдан мындай кандай десем такыр болуп баратат. Анын да көп себептери бар. Малдын саны аябай көбөйүп кетти. Бул дагы жайыттар үчүн өтө чоң көйгөй. Биз малды сандан сапатка өтүп башташыбыз керек болуп атат азырчы. Мисалы үчүн кой боюнча биз бир багыттуу болуп калбадыкпы? Ал мисалы үчүн эгерде асыл тукум кой багам десең, значит арашан багасың, туурабы азыр? Арашан койдун баасы чыгып атат, элдин баары арашан алганга аракет кылып атат. Ар кандай выставкалар, ярмаркалар уюштурулуп баштады. Бул арашан бир багыттуу кетти. Азыр уй баласына келгенде бизде бир чоң көйгөй болуп атат да. Тааныш тунушунан алган маалыматка жараша, анан мүмкүнчүлүгү жетишинче жараша бирөө Монплеер алып келип атат, бирөө Галштин алып келип атат, бирөө Тементал алып келип атат, бирөө Ала Тоо алып келип атат. Ар кандай уйлардын түрлөрү келип атат. Анан өзүбүздүн чарба уйлар бар. Ошентип мындай чаржайыт болуп атат да. Мен ойлойм ушуну дагы бир багыт, мисалы үчүн Ала Тоо эмнеси менен жаман? Өзү биздин мекенибиздин атын алып жүргөн порода уй. Жакшы баксаң 25 литрден кем эмес сүт берет. Сырт десең сырт, так, тескей десең тескей, күнгөй десең күнгөй жерде жакшынакай өзүн алып жүрөт, тоого чыга алат. Мисалы үчүн Галштин чыга албайт. Ал түздүктө жүрүш керек. Ушундай да. Ушундай бир порода уйду биз мындай уй баласын жайылтып баштасак жакшы болот эле да. Асыл тукумдан. Жайыттардын дагы көйгөйлөрү мисалы үчүн мурун анда санда бир колхоздун же совхоздун техникасы барчу. Азыр ар кайсы жыптар, жанакы квадроциклдар, мотоциклдар, туристтериң башкалар бүт эле тоо ташты аралап жүрбөйбү? Жайыттардын баарын төбөлөп атышат. Андан сырткары жыл сайын план менен баякыдай болуп райгресс себилбей калган учурда көп пробел болуп кеткен. Жаан чашымдын аздыгы, малдын көптүгү, ушундай бир жайыттын да көп көйгөйү келатат да. Суу дагы азайып баратат. Ошого биз азыр тез арада семеноводческий хозяйстволорду көбөйтүп, малдын асыл тукумдугуна өтүп башташыбыз керек. Койду, кой баласын, уй баласын, жылкы баласын дагы план менен. Бул айыл чарба багыты менен, айыл чарба багыты азыр Кыргызстан биздин өлкөдөн абдан чоң акчаны, каражатты. Анан аябай чоң комплексный подходду сурай турган болуп келатат да ужечи. Себеби арык суусун камсыздоодо дагы чоң көйгөйлөр жаралып баштады. Мисалы үчүн ошол эле немеге Таласта эл көбүнчө дыйканчылыкта фасоль менен жамбагат. Ооба. Бизде анан ошол фасолдун дагы түшүмдүүлүгү түшүп баратат да. Мурун мисалы үчүн 1 гектар жерге фасоль себип туруп күзүндө 3,5-4 тоннага чейин алгандар болчу экен да. 5 тоннага чейин, эми азыр 4 айтайын. Мисалы үчүн 4 тонна алган болсо, азыр эң жакшы жерден 2 тонна алат. Самый жакшы жерден. Болбосо 1,5 тоннанын тегерегинде эл ошого ыраазы болуп калган да. Бул эмнеден? Себооборот жүрбөйт, лабораториялардын жоктугу. Биз ошолор менен алек болушубуз керек болуп атат да. Мисалы үчүн сиздин 3 гектар жериңиз бар. Сиз бирөөнөн уктуңуз, сен жериңе жер семирткичтер. Толтура түрлөрү бар да азырчы. Толтура түрү бар. Эми бир эки түрүн сизге бирөө айтты, ушундан бер чачсаң, аябай фасолуң жакшы чыгат экен депчи. Сиз аны уктуңузда чачтыңыз. Бирок жериңизге зыян келтирип атасыз да. Сиз мисалы үчүн аквариум дейт, азыр селитра толтура да. Сиз мисалы үчүн башка эле жаңы түрүн алып келдиңиз дагы, жанагы жерге 1 гектарга, 3 гектар жериңизге чачтыңыз. Сиз биринчи жылы мисалы үчүн 10 тонна фасоль алдыңыз. Сизди көргөн мен, жана башка кошуна колоңдорубуз баарыбыз кийинки жылы келип жанагы жерге чачтык. Чачканда баарыбыз урожай жакшы алдык. Сиздики уже түшүп кетти. Сиз түшүнбөй атасыз эмнеге? Балким жердин мындай айтканда тизеси ооруп аткан да. Эми адамдын примеринде келтирсем.
жердин тизеси ооруп аткан майз керек болчу да, бир баягы финалгон шурап коюш керек болчу же ушундай. А биз болсо анын баягы тиш оорунун дарысын же болбосо көз оорунун дарысын ага берип атабыз да. То есть зыян келтирип атабыз кайрачы. Жакшы көрүп аткан көзүнө эле баягы көз оорунун дарысын себип эле зыян келтирип атабыз. Ошон үчүн лабораториялар керек болуп атат. Эл деген дыйканчылык менен алектенгенде биз жанакыдай крестьянский хозяйстволорго, кооперативдерге аз үстөк пайызы менен насыяларды берсек, алар деген ошолорду байлаш керек да. Сен могу лабораториядан алып, биринчи анализди жериңдикин. Анан гана немелер жер семирткич гербицидтерди берип баштайсың депчи. Ал билиш керек да, биринчи жерге эмне керек? Кислороду кандай, тузу кандай, жерге эмне керек болуп атат? Канча жолу сугарыш керек? Мисалы үчүн кээ бир жерде эки эле жолу сугарыш керек болчу, тиги болсо суу көп болсо жакшы болот деп 5 жолу сугарып салды, чирип кетти. Мисалы үчүнчү. Наоборот, жеги 5 жолу сугарыш керек болчу, эки эле жолу сугарып койду. Ушундай бир дыйканчылыкта дагы азыр замандын талабына жараша научный подход керек болуп атат. Туп-туура. Өзгөчө таласта талас бул дыйкан биздин дыйканчылыкка таянган бир облустарыбыздын бири да, туурабы? Туп-туура. Өндүрүш өнүккөн эмес, дыйканчылык менен эле мал чарба менен алектенет да. Ооба. Демек ушул башкы көйгөйлөрдүн бири экен да. Туп-туура, башкы көйгөй. Ушуларды эми чечүүгө аракеттер көрүлүп атабы ушул маселелерди? Көрүлүп атат. Биз кийинки жылы Кудай буйрса Айтматов районунун борбору Кызыл Адыр айылына анан Талас шаарына 2 жерге неме курабыз. Ушундай лабораторияларны. Стационарный болот, анан бирөө мобильный болот. Для начала ушул үчөөнү баштайлы деп атабыз. Мобильный болот. Жерлерден анализ алып баштайт, дыйкандар менен түзмө-түз иштеп баштайт. Бул биринчиси. Экинчиси, урматтуу президентибиз мына 320 миллион сом бөлүү боюнча бизди колдоп, тескеме чыгарттырып берди министрлер кабинетине. Кайра иштетүүчү завод курабыз. Ошо айыл чарба өсүмдүктөрүн кайра иштетүүгө, ошол фасолду переработка кылганга, помидорду переработка кылганга, перецти переработка кылганга, бул баягы уже сбыт маселеси да. Өстүрүү маселесинде биз байма-бай эле өткөзүп келебиз. Ушу дыйкандардын да мындай болуп атпайбы? Биз эми баягы жеке менчикке өтүп кеткен да, мындай айтканда мамлекет таратып берген учурунда. Анан биз ал деген кээ бир адамдарды мажбурлай албайсың да. Айтып атабыз да, үйрөтүп, фасоль эктиңби? Там канча 3 жыл подряд эктиңби? Кийинки жыл башканы эк. Ал жерге барып чөп эккин, же болбосо кукуруза сепкин, жер уже арыктап кетти. Эл ошо менен эле кээ бирөө мисалы үчүн жөн эле жерин арендага берип отуруп берет, ошондой болуп кетип кунарлыгын түшүрүп койгонбуз да бизчи. Азыр эми ошонун баарын окууларды өткөзүп аракет кылып атабыз. Министрликтен байма-бай келип турушат. Бирок ушуну дагы мен ойлойм, жанакы бир кезде мамлекетибиз саясатын баштады. Азыр ушул кооперативтерге күчтүүрөөк кооперативтерди түзсө, ошолорго үстөк пайызын азыраак кылып насыя берип баштасак, эл кызыга баштайт да. Анан уже биз аларга бир шарт түзөбүз. Мисалы үчүн сен будай сеп, сен будайың матризевке монча сомдон кетет. Же болбосо сен фасоль эк, фасолуң могу заводко монча сомдон кетет. Ушундай эле кылбаса бизде аябай оор болуп атат да. Эки чоң көйгөй бар. Айыл чарба багытында 2 эмес 3 чоң көйгөйүбүз турат азыр. Талас областын мен мисал катары алып келе турган болсом, бул биринчиси севооборотту күчөтүшүбүз керек. Баягы өзүнүн шарты менен жерди неме кылышыбыз керек, колдон башташыбыз керек. Экинчиси полив, суу менен камсыздоо жагы багытында дагы аябай чоң көйгөйлөрүбүз бар. БДРлерди курушубуз керек. Бизге бүгүнкү күндө как воздух 2 БДР керек болуп атат да, чтоб баягы келерки жылдары эл арык суусу менен камсыз болуш үчүн. Бул Үрүм арал БДРи эң биринчилерден болуп, Үрүм аралды биз курушубуз керек. Анан ошо бизде немеде Кең кол өзөнүндө дагы бир ал чоң БДР болбойт. Нылды, Кең кол, Бакайыр деп БСР БДРлерди пландаштырганбыз. Ошолордон дагы эң көйгөйлүү жерине дагы бир БДР БСР курушубуз керек болуп атат да. Андан сырткары ушул Таласский большой канал деп, большой Таласский канал ошол 74 километр узундугу бар. Жыл сайын планга 300 метр, 400 метр ремонт иштери коюлуп келген экен да. Бирок 74 километрде потеря почти 50%. Мисалы үчүн башынан киргенде 10 куб суу кирсе секундасына, чыкканда 4,5, 5,5, 6 куб суу чыгып калат да. Бул 50-45% потеряда турабыз. Аны реконструкция кылыш керек, ремонттоп чыгыш керек. Кировский водохранилище жыл сайын толтурабыз.
Ошону мисалы үчүн сууну өзүбүздөн мындай болуп атат, элдин чачышып ызылдаганы көп учурда эмнеге дейт, мына Талас областынын жарымын суу басып жатат. Ошол суунун 88%ын казак бир туугандар колдонот. 12%ын гана өзүбүз колдонобуз. Өзүбүз ала албайбыз деп чыкпайт, суу теппейт. Уровень туура келбейт да. Ал үчүн биз Үрүм аралга чоң БДР курушубуз керек болуп атат. Бир 70-80 миллион кубтук. Анан ошо менен биз уже Таластын ылдыйкы өрөөнүнө Бакай атадан ары Айтматов районунун толук кандуу суу менен камсыздай алабыз да. Ошондо Талас районунун суусу дагы ары бери бөлүнбөй, мындай элибизди таза суу менен, арык суусу менен камсыздайбыз. Бул маселелерди срочно чечишибиз керек. Себеби дегенде жылдан жылга бизге азыр сугат маселеси өтө чоң көйгөйгө айланып баратат. Айланат дагы. Потому что мөңгүлөр азайып баратат, ушундай. Эми бул глобальный потепление дүйнө жүзүндө болуп аткан нерсе да. Андан кийин жанакы жайыттарыбыздын такыр болуп баштаганы да бул чоң көйгөй. Бизде Сусамырда биздин мал көбүнчө Сусамырга чыгат да. Өзүбүздүн жайытыбыз тар. Анан Сусамырга чыккандан кийин ал жерде жанакы Алтыгана деген неме бар, өсүмдүк бар. Анын жайылып баратышы да бир маселе. Эми ал жерде баягы эки жагынан караш керек экен да. Мен чабандар менен да көп сүйлөшүп неметтим. Өткөндө как раз слётто алар айтып атышат, жок, Алтыгана мен кенедей шагымда каякта турган болсо ошол жерде турат. Бул наоборот биздин немеге, малга керек, буларды кыдырып кышында ушулардын арасынан терип жешет депчи. Кээ бирөө айтат, жок, бул басып баратат жайыт. Анан тигилер айтып атат, жок, азыр мал көбөйүп эле басып бараткандай айтып атышат. Бирок мурун деле ушул чекте турган, ошол жерде турат деп. Ошон үчүн бул жерге кичине экологдор, адистер барып, ордунда карап изилдеп чыгыш керек экен да ал маселени. Барып эле кырып салган болбойт. Может, эртең экологияга зыян келтирип алабыз. Асыл тукумдуулукка тез арада өткөнгө аракет кылышыбыз керек болуп атат. Сандан сапатына. Себеби эми кээ бир дыйканга түшүндүрө албайт экенсиң. Кээ бир мисалы үчүн чабанга түшүндүрө албайсың. Ал деген үйүндө 30 бир асыл тукум мал тургандан көрөкчө 300 кое турсам немеси ток пейил мындай спокойно уктайт экен да, малым бар турат депчи. Туура. Ошондой маселе. Берке саламаттык сактоо жаатындагы көйгөйлөрдү чечүү үчүн кандай чечимдер кабыл алып жатасыңар? Бул дагы чоң көйгөй. Бизде эң негизги көйгөйлөрдүн бири, Чакан областынын ичинде 173 врачыбыз жетишпейт. Жок, вакант турат да. 173 врач жок. Андан сырткары иштеп аткан врачтарыбыздын, аларга чоң рахмат, ыраазычылык билгизем. Иштеп аткан врачтарыбыздын бир 60% пенсиядагы адамдар, 60 жаштан өткөн кишилер иштеп атышат. Иштеп берип атышат дальше эле. Кээ бирөөнү суранып кармайбыз да. Жаштар бир аз келип практика өтөт, 1 жыл 2 жыл турат да качат. Кадыр кармай албай атабыз. Анан быйыл мына биз атайын июньдарда ушул өзүбүздүн фонддон акча каражат бөлүп берели деп бүтүрүүчүлөрдү чогултуп айтканбыз. 200 баланын контрагын төлөп бергенге даярбыз деп. 200 баланы. Медакадемияга ким контрактка өтсө, биз 200 баланын контрагын төлөп беребиз, келгиле. Силерди 7 жыл бою окуйсуңар, төлөп беребиз. Бирок бир шарт бар. Ушул медакадемияны бүткөндөн кийин келип кайра Таласта 5 жылдан кем эмес иштейсиңер депчи. Мамлекеттик больницада. Кадимкидей эле айлык алып эле как положено. Бирок именно Талас областында деп. Тилекке каршы тапшыргандар көп эле болду. Бирок 200 бала тапшыра алган жок да. Канча болот тапшырды? Тапшыра алган жок. Азыркы күндө эми дагы тапшырып атышат. Медакадемияга аз эле бала өтүп калды. Медакадемияга 10дон бир аз ашык эле бала өтүп калды. Азыр дагы башка частныйларга, Ош мамлекеттик университетине ушундай кылып тапшырып атышат. Биз айттык, мамлекеттик окуу жайларга жана 100 000 сомго чейин контрагы. Бул максаттуу деп ойлойсузбу? Кармайбы ошол нерсе Таласта жаштарды? Учуру келгенге чейин кармайт го деп ойлойбуз да. Себеби мындай маселе болуп атат да. 7 жыл окуу жайда, жогорку окуу жайда окуса, ал бала где-то 25 жашка чыгып калат. 25 жашка чыгат. Анан 25 жашында келип немеге Таласта иштеп баштаса, 30 жашка чейин 5 жылдык биз мөөнөттө контракт берип атабыз да. 5 жылдын ичинде 100% болбосо дагы ошол келген балдардын бир 50% орун очо калып калат деген ойдо биз кылып атабыз да, бул нерсени калып калсын депчи. Отурукташып калат деп. Анан экинчиси, биз дагы бир сунушубузду бердик. 40 000 сомдон соо оплата кылып берели дедик врачтарга. Жаңы жаш врачтарга. Мисалы үчүн ординатураны бүтүп келгендер, ординатураны бүткөн жаш врачтар эгер Талас областына келип иштесе,
биз аларга мамлекет төлөп берип аткан айлыгынан, депозитинен сырткары биз айтып атабыз, врачтын, молодой врачтын депозити бар да азыр. Анан мамлекет айлыктарын көтөрүп берип атат колдон келишинче. Андан сырткары биз ай сайын 40 000 сомдон кошуп берип туралы дедик. Ошондо дагы мындай аябай чоң поток келбей атат да, болгону азыр 8 врачтын макулдугун алып азыр келет деп атат, сентябрда пока келе элек. Келгенде биз алар менен 3 тараптуу келишимдерди түзөбүз. Бул негизи саламаттык сактоо жаатында да аябай чоң көйгөйлөр бар. Бул республикалык деңгээлде Республикалык чечиле турчу маселелерби деп ойлоймун да. Негизи бул багытта баягы сунуш иретинде айтат элем, ошо бизде да чет мамлекеттин эле практикасын колдонушубуз керек го дейм да. Бул эми ал жерде велосипед ойлоп табыштын кереги жок. Менин оюмча медициналык кепилдикти киргизишибиз керек да. Медицинский страхованияны киргизишибиз керек. Мисалга ар бир жараныбыз Кыргызстан боюнча, билбейм эми условный аны мамлекет өзү коюш керек да, ошо анализдеп чыгып специалисттер 5 000 сомдон там 10 000 сомго чейин жылына бир жолу бир жаран төгүш керек. Мен мисалы үчүн Москвада жүргөндө ошондой болгон. Биз сөзсүз медицинский карта алчубуз. Андан сырткары страхованиясына төлөп берчүбүз. Ушундай болчу да. Анан бирок ошол адам мисалы үчүн Кыргызстан боюнча 7 миллиондон ашык калкыбыз бар. Ар бирөө мисалы үчүн 5 000 сомго эле токтололу. 5 000 сомдон жылына төлөй турган болсо, бул 35 миллиард сом. Ал ошол 35 миллиард сом медиктердин айлыгына жумшалыш керек. Медиктер уже 70-80 000 сом айлык алып калса, уже более востребованный, туруктуу жумуш болуп калат. Андан кийинки каражаттары бирок ошол 5 000 сом төлөгөн же там айтып атпайбы, ошон 10 000 сомго чейин эми баягы специалисттер өзүлөрү анализ жасап чыгыш керек мировой практикада. Бирок ага баары бекер болуш керек да. Медицинский страхование алгандан кийин адам келдиби больницага, бүттү. Паспортун алып туруп, Айбек мырза келиңиз деп сизди каттап, сизди сөзсүз дежурный врач кабыл алып, керектүү анализдерди сдавать эттирип, сиз аларды сдавать эткенден кийин сизге керектүү врач сизди карап, там терапевтпи же там хирургпу же травматологпу, кайсы врач сизге керек? Ошол сизди карап, леченияңызды коюп берип, анан аябай кымбат эмес, мисалы үчүн аябай кымбат дарылар бар, страховкага кире албай турган. Андан сырткаркы дарыларды жанакыдай лейкопластырь деп кээде проблема болуп атпайбы азырчы? Физраствор жана башка дарылардын баары тең сизге бекер лечение жасалыш керек. Жатканыңыз үчүн да эчтеке төлөбөшүңүз керек. Андан чыкканда паспортуңузду берип, тапшырып, кол койдуруп, сиз кетип калышыңыз керек. Ошондой медицинага жетиш үчүн бизде бул мен ойлойм бир эле страхование. Мамлекет эгерде өзүнүн күчү менен эле врачтардын айлыгын көтөрө берсе, анда биз өнүгө албай калабыз. Биздин бюджетибиз анчалык күчтүү эмес, бизде нефть жок, башка нерсе жок. Анда биз деген барып мамлекетти банкрот кылып таштайбыз да. Андай кылбаш үчүн азыр мисалы үчүн ким оорубайт? Жылына мисалы үчүн любой жаран менен сүйлөшүп келсең, шаарда жашайбы, айылда жашайбы, кышында суук тиет, сөзсүз бир ооруйт, больницага чуркап барат, чуркап барса бир врач дарылар жазып берет, аны алып алып туруп аптекага чуркап барып алганда, мондай бир пакет дарыны кем дегенде бир 7-8 000 сомго көтөрүп чыгасың, туурабы? Көтөрүп чыгасың, лечение аласың. Жан кейип атканда аябайсың да өзүңөн. Ал балдарыбыз менен да болуп атат, баарыбыз менен. Ошон үчүн бияктан да кичине мындай бир неме подход керек болуп атат да бизгечи. Президент менен канчада бир жыйындар болуп турат. Анткени бул маселелер чындыгында облус деңгээлинде эмес, жогоруда айтып кеткендей, республика деңгээлинде чечиле турчу маселелерди ушул нерселер ачык айкын сүйлөшүлөбү? Туура. Кеңештериңерди берип, Бул маселелер эми мындай болуп атат да, ар бир министрлик иш алып барып атат. Мен баягы эми ачык айтканда бул менин эле оюм эмес, бул уже минтип ар бир министрлик жүргүзүп аткан иштери болуш керек. Анан президентибиз байма-бай эле биз менен тыгыз байланышта иш алып барат. Тапшырмаларды түздөн түз алабыз. Ар ким өзүнө тиешелүү маселе менен алектенебиз. Биз эми жана сизге айткандай областтын деңгээлинде алыбыз жетишинче бул маселелерди, көйгөйлөрдү чечкенге аракет кылып келатабыз. Бирок системный чечиш үчүн ага республикалык деңгээлде чечимдер кабыл алыныш керек. Снос маселеси кандай Таласта? Азыр эң актуалдуу тема болуп атат го. Сностон улам Кыргыз Республикасы боюнча жылдыз болгондо мэрлер болуп атат. Ооба. Таласта кандай болобу? Таласта дагы чоң маселе жаратты. Таластын эли кеңешип, акырындан баягы сыйлашып эле бул маселеден өттүк. Таласта чечсе болот экенби? Сыйлашып, кеңешип, чечилдиби? Туура эле. Бизде Талас шаары боюнча эле 2700 үйдүн забору же хозпостройкасы бузулду. 2700 үйдүн. Потому что биз деген 54 километр тротуар курдук да. 54 километр тротуар деген 14 көчөгө курулду.
бул салыштырмалуу Талас шаарынын 65% ички көчөлөрү. Ошонун баары тең чыгып алган. Анан бизде айтып атпайбы, Талас эли деген ынтымактуу да келет да, аябайчы. Мисалы үчүн биз келип көргөзүп атабыз акыйкатты. Чындыкты сүйгөн эл да. Биз көргөзүп атабыз, могу жерде момча метр чыгып алгансыңар, бүттү. Кошуна колуңдар баары кеңешти бус. Баарын жыл. Анан баары тең жылып берет да. Ошо менен эле просто бул жерде биз аябай кыйналганыбыз, биздин техникаларыбыз анча күчтүү эмес экен да, материально технический базабыз. Бизде Талас шаарынын жалпы муниципалитеттин бир ашып кетсе 10 техникасы бар экен. Анан ошол баягы бузулган фундамент, заборлордун баарын ташып чыгыш бизге өтө оорго турду да. Уюшкан кылмыштуу топтун абалы кандай Таласта? Жок, Жокпу? жок. Болбойт. Бизде ушундай өлкө жетекчилигибиздин позициясы бар. Биз аны толук кандуу карманабыз. Шаардык кеңеш менен мамилеңиз кандай? Ал жакта азыр Бирге деген партия Абдан жакшы. көпчүлүктү алган болуш керек, Ооба. Абдан жакшы. Шаардык кеңештин депутаттарынын дээрлик көпчүлүгү менен мен өзүм мэр болуп турганда да иштешкем. Азыр ошол балдардын көбүнчөсү шайланып келишкен кайра. Жаңылары менен деле жакшы сый урматта иштешкенге аракет. Бирге партиясы менен байланышыңыз барбы сиздин? Бирге партиясы менен мени көп байлап келишет. Бул мындай болду. Каракол шаарында мен иштеп турган кезде, мэрдин милдетин аткарып турган кезде, Каракол шаарынан ушул 21-жылы шайлоо болгондо Бирге партиясы утуп чыккан. Анан ошол жигиттер мени шайлашкан мэр кылып Каракол шаарына. Кийин уже Бирге партиясы бир эле Караколдо эмес, жалпы Кыргызстан боюнча менимче бир 13-14 шаарда немеге шаардык кеңешке аттанып шайланып келди. Анын ичинде Талас да бар болчу. Анан ошол жерден баягы Ермат Бирге Караколдон шайлаган, значит Таластан дагы мындай неме бар деген элде ой калып калды. Бирок ошол кезде мен Таластан деле айтып атпайм, барганда көп кишилер менен баягы биригип жакшы мамилелер курулуп калды. Анан ал жерде деле баягы жергиликтүү тургундар, мурунку депутат болуп жүргөн балдар, мурун башка немелерде кызматтарда жүргөн балдар барып шайланып келишти. Анан биз эми саясатка аралашпайбыз. Ал шайлоо процессине мамлекеттик кызматта туруп бизге уже качуу берди. Бирге партиясына колдоо көрсөтүп, Жок. Андай жок. шаардык кеңешти уткан деген Жок. сөздөр айтылып жаткандай да Таласта. Жок. Андай жок, Жок. Биз эми область болгондон кийин ыйгарым укуктуу өкүл болуп турганда президентибиздин биз жалпы мындай карап турдук. Тем более ал жерде президентибиздин тапшырмасы менен күч органдары дагы эч кимдин шайлоого аралашпай турган бир процессин контролдоп карап турушат. Депутатта болгон экенсиз. Ооба. Ошол эле учурда азыр аткаруу тармагында да иш алып барып жатасыз. Туура. Кайсынысы сизге көбүрөөк жакты? Мен жана башында айтканым, мен ушу өзүм саясатчы эмесмин да, мен мамлекеттик кызматкермин. Мен ушул государственный служащий деген сөздүн маңызын чыгарып бир элге кызмат кылгым келет да. Депутаттык деген, мен ойлойм, ушу депутаттыкка жогорку кеңешке болобу, башка жагына, бул уже мамлекеттик кызматты өткөн, баардык тепкичтерин, кемчилигин, артыкчылыктарын көргөн, анан уже мыйзам жазууга такшалып мындай жетилген адамдар барып ошол депутат болуп шайланып келиш керек деп ойлойм да. А то бизде мындай болуп атпайбы, элдин дагы көп кишинин түшүнүгү депутат болсо эмне бала бакча салып бербейт, тиги мектеп салып бербейт, көпүрө салып бербейт, эми депутат ал милдет эмес да. Депутат туура мыйзам чыгарып, элдин жашоо турмушуна туура шарт түзүп бериш керек. Мамлекеттик механизм ушул госмашинанын иштешине туура мындай мыйзамдарды жазып бериш керек деп эсептейм да. 33 жашыңызда президенттин ыйгарым укуктуу өкүлү болуп иштеп атасыз. Туура. Сыры эмнеде бул кызматка көтөрүлүүнүн? Мисалы дагы ачыктап кетейин. Кээ бир учурда жогору жактан бир колдоосу мүмкүн болушу мүмкүн. Кээ бир учурда адамдын өзүнүн бир өзгөчөлүктөрү болушу мүмкүн. Сиздики кандай? Сиздин сырыңыз эмнеде? Чоң рахмат, абдан жакшы суроо болду. Бул ушул суроо дагы көп берилип жүрөт мага. Мен ушул жерден айткым келет да. Биздин президентибиз Садыр Нуркожоевич жана анын командасы биргеликте ушул таанышсыз, билишсиз, акчасыз бир кызматка жаш кадрларды даярдаган саясатынын кесепети болуш керек деп ойлойм да, жыйынтыгы. Себеби дегенде мен эле эмес жеке. Кыргызстан боюнча карап келсеңер, 20-жылкы революциядан кийин жаштарды алып келе турган болсок, бир далай жаштар
ар кандай жооптуу кызматтарга дайындалып келе жатат. Анан маселе ошол кызматка кандай жоопкерчилик менен ким кандай мамиле кылып атат. Эми кече жакында эле мен бул маселени кичине баягы неме кылып турдум эле, бирок кече мына президентибиз абдан чоң бир ишеничтерди мамлекеттик кызматта иштебеген адамдарга деле бир мүмкүнчүлүк берип атат да. Кел иштеп көргүлө жигиттер, мына малатсы. Жакшы эстеликтерди жасап, Кыргызстан боюнча хит болуп аткан адамдар мына балыкчыда, ага чейин мына Кыргызстандын аграрийин мен өнүктүрөм деген Тилек Токтогазиев сыяктуу мырзалар, бир топтогон жаштарга же болбосо мамлекетте мына мен кызматтын майын чыгарам, мен момундай кылып иштеп берем деген адамдардын баарына мүмкүнчүлүк берилип келатпайбы чет-четинен? Пожалуйста, кел иште. Мына мен ойлойм, мага деле ошондой эле президентибиз бир мүмкүнчүлүк берди окшойт учурунда. Иште давай деп, анан биз эми аздыр көптүр колубуздан келишинче президентибиздин тапшырмасын так аткарып, мойнубузга жүктөлгөн жоопкерчиликти, жаштардын алдында болгон жоопкерчиликти, элдин алдында болгон жоопкерчиликти колдон келишинче так аткарганга аракет кылып келатабыз. Кайсыл каражатка жашап келе жатасыз? Айлыкабы же болбосо мүмкүн бир ишиңиз бардыр? Айлыгым бар. Андан сырткары бир аз өзүмдүн коммерциялык объектилерим бар. Учурунда мен эми неме кылчумун, бир аз үй бүлө менен ушул мамлекеттик кызматка келгенде ага чейин деле бир аралашып коркчу элем өзүм. Андай нерсеге аралашпайм деп. Анан ушул мамлекеттик кызматка келгенде ушул насыя алганга туура келди. Себеби дегенде бир эле айлык акы менен жашай албайт экенсиң. Оор да, оор. Бүлөбүз менен кеңешип, ушу келинчегибиз менен насыя алып атайын көп жылдык, анан ошо бир аз коммерциялык объектилерди алганбыз. Анан ошолорду арендага беребиз, насыяны төгөбүз. Андан сырткары ипотекага үй алган болчумун. 2019-жылы аны дагы азыр арендага берип келем. Мал салуубуз бар айылда. Анан алардын баягы эми чындыгын айтсам, малымдын дээрлик көпчүлүгүн былтыр саттым. Баягы немеге жаңы дагы ипотека алайын деп, бир ипотека бүткөндөн кийин мамлекеттик, анан азыр коммерциялык ипотекага дагы бир үй неметип сатып алдым да. Анан ошону алыш үчүн первоначальный взнос керек болчу, 30%. Аны төлөп, анан ошолор менен эле мындай кандай десем, аябай прям элдин алдында эмеспиз, бирок Кудайга шүгүр өзүбүздүн наныбыз, чайыбыз. Менде сизге кыска суроолор. Кыска жооп бергиле деп талап койбойм, бирок каалагандай жооп берсеңиз болот. Ушул сиздин жообуңузга улай бере турган болсом, кандай ойдосуз? Саясатка же болбосо мамлекеттик кызматка баруудан мурун адамдар финансылык жагын иретине алып келип алыш керекпи же жокпу? Финансылык жагын иретке алып келип алган эле жакшы го дейм. Себеби дегенде финансовый зависимый адам бул коррупцияга барганга көп учурда алдырып коюшу мүмкүн да. 5 кол тең эмес да. Бир киши мисалы үчүн бир аз кызыгып кетиши мүмкүн. Үй бүлөсүнө баягы бир жетишпей атса, кыйналып атса, анан биякта бирөө миллиондорду сунуштап эле келип атса, анан мындай кызыгып кетиши мүмкүн да. Ошон үчүн мен ойлойм, ушул финансовый жагын тууралап алып келиш керек. Анан билесиңер да, жанагы Ли Куан Ю дагы жазат го. Ушу Сингапурдун өнүгүшүндө ушу өзүнүн тарапташы бир взятка алган учурда аябай аны уяткарып ушундай бир неме кылган экен. Анан министр барып ал өзүнө өзү кол салып салган да ал киши. Анан өзүнө кол салгандан кийин анан баягы барып акыркы сапарга узатып атканда анан ошол Ли Куан Ю көргөндө ал өзүнүн тарапташы көп жыл экөө чогуу келген. Анын жашоо шарты, үй бүлөлүк жашоо шарты аябай оор болгон да. Ал баягы үй бүлөсүнө бир жакшыраак шарт түзөм деп эле айла жок ошол кадамга барып таштаган. Ошондон улам кийин жыйынтык чыгарып, мамлекеттик кызматта азыр мисалы үчүн Сингапурдун мамлекеттик кызматкерлери дүйнө жүзүндө эң көп айлык акы алган кызматкерлердин арасына кирет. Эң биринчи орунда турушат. Анан мен ойлойм, же мамлекеттик муниципалдык кызматтын айлыгын аябай көтөрүш керек. Мисалы үчүн азыр айыл өкмөттөрүбүз 25 миң, көп дегенде 30 миң алат. Бирок айыл өкмөттүн мойнунда 10 айыл турат. Жоопкерчилик күндө буйрукка, тескемеге, башка нерсеге кол коет, тендерлерди өткөзөт. Тиги келет, бул келет, тигиндей болот, мындай болот. Эми кыргызбыз да. Анан чай берет, аркы кылат, берки кылат, ошентип атып эле ичинде мисалы үчүн ал пайда таппай эле үй бүлөсүнөн кээде расход кыла баштайт да.
Анан өзү жашоо турмушу кыйналып турган айыл өкмөт болсо бир күнү алып уурдайт. Ошон үчүн алардын же айлыгын жогорулатыш керек, же ушундай бир же айлык ошондой жооптуу кызматка барам деген адамдар өзүлөрүнүн финансовый состояниясын кичине түздөп алып барган дурусураак болот экен да. Таласта кайсыл жерди жактырасыз? Беш ташты жактырам. Баргам аябай сонун жер. Абдан кооз жер. Анан Манас Ордодо мындай жактырам. Манас Ордого дагы мен өзүм кийинчерээк байланып аябай ошол жерде мындай сейилдеп басып жүрүп эс алган жакшы болот. Саясатта дос болобу, мамлекеттик кызматта? Сөзсүз түрдө болот. Эми саясат десе эле биздикилер көп учурда туура эмес неме кылып алган болуш керек. Менин оюмча саясат кадимки жашоодогудай эле ушул саясатта жүрүп аралашып достошкон мен азыр Баткенден, Жалал Абадтан, Таластан абдан жакшы мындай кыйбас жакшы досторум бар. Мен аларды ушу саясатта жүрүп тапкан досторум да. Өкүнгөн чечимиңиз болду беле? Болгон. Кандай чечим ал? Мен ал коомчулукка айтсам туура эмес болуп калат го эми. Баягы жаңылбаган жак, мүдүрүлбөгөн туяк болбойт экен Айбек мырза. Анан биз дагы адамбыз. Ушул кадровый маселеде бир аз өкүнүп калган бир эки чечим болгон. 19 жашыңызда үйлөнүптүрсүз. Азыр 5 баланын атасы болушу керексиз. Үй бүлөнү башкаруурбу же облусту? Кандай десем, үй бүлөнү башкаруу дагы өзүнчө бир ал дагы өзүнчө бир искусство да. Үй бүлөнү башкаруу ал өзүнчө бир маданият. Чындыгында ал жерде дагы бир адам чыгармачылык менен кичине иш алып барыш керек да. Анан үй бүлөнү эми чындыгында көбүнчө эле кемпирибиз башкарып коет. Үй бүлөдө тынчтык болуп, үй бүлөдө сый урмат болуп, жакшы бир аба ырай болмоюнча ишиңде дагы башаламандыктар боло берет экен чындыгында. Анан Кудайга шүгүр, Алланын буйругу менен акырындан баягы неметип келатабыз. Анан область башкаруу бул оор же жеңил деп да айта албайм, бул чоң жоопкерчилик да. Ошол. Караколбу же таласпы? Кайсы неме? Эми сизге жакканы, жүрөк тартканы? Эми сөзсүз түрдө бул эң биринчиден каракол, себеби ал баягы туулган жердин топурагы алтын дейт. Ар бир адамга каракол ал менин үйүм, мен чоңоюп өскөн жерим. Бирок Таласта мен бүгүн эмгектенип иштеп аткан Таластагы мен үчүн менин жүрөгүмдө өзгөчө бир орун алды. Себеби мунун себептери дагы абдан көп да. Эми ар бир кыргыз үчүн эле ошондой болуш керек деп ойлойм. Бул эң биринчиден баягы биз кенедей чактан бизди мектептен ушундай өстүрөт да баягы. Мен Манас жерим Талас деп, анан Баатыр Манас атабыздын Эр Манастын мекенинде кызмат кылып жүргөнүмө сыймыктанам. Мен үчүн бул сыймык. Анан ошого улай эле бул өтө чоң жоопкерчилик. Себеби ал жерде Чыңгыз атабыздын да мекени болот, Манас атабыздын да мекени болот. Мен мындай экөөнүн ортосунда мындай тандоо деген бул оор нерсе болуш керек деп ойлойм да. Экөө тандала турчу нерселер эмес, эки башка. Орду эки башка. Сиздин башкаруу стилиңиз түшүндүрүүбү же болбосо кыйкыруубу? Түшүндүрүү албетте. Биринчи түшүндүрөсүң, андан кийин тапшырма коесуң, аны укпаса кыйкырасың. Эми ал бул адамдын природасы менен. Биз деле эл катары элебиз. Сизге бир чечим берилсе, кайсыл чечим болмок Талас облусун өнүктүрүүдө? Азыр мисал үчүнбү? Бюджети менен, ишке ашып калуу ыктымалдуулугу менен, кепилдиги менен болсо. Мен БДР курмакмын, жана Үрү Марал БДРин азыр деле эми ошого баратабыз аракет кылып. БДРди срочно курушубуз керек, бул элдин көйгөйү. Буну чечпей койсок, келерки бир 3-4 жылда бул дыйкандар үчүн өтө чоң бир көйгөйлөрдү алып келет. БДР деген ачыктап берип койсоңуз, мүмкүн түшүнбөгөндөр. Бассейн декадного регулирования деп коет, ал суу топтоочу жай. Ал жерге деген бир 70-80 миллион куб суу чогулуш керек. Кышы менен, мисалы үчүн кеч күздө суу жаап, сугат иштери токтогондон баштап чогулуп отуруп, анан ал деген эрте жазга чейин ошол жерге бир 70-80 миллион куб суу чогулуп, анан жаздан баштап баягы биз сугат иштери башталганда элге ошол суу топтоочу жайдан алып эле суу берип башташыбыз керек да. Ошондой өзүбүздүн чоң бир суу топтоочу жайыбыз жок болуп атат. Жакшы, чоң рахмат сизге. Ишиңизге ийгилик каалаймын. Рахмат, сизге да чоң рахмат. Чакырып ушундай жакшы маек болду. Силердин ишиңерге ийгилик каалайм. Чоң рахмат.